Контакт. Украина армиясы өлкө чыгышында бир топ аймакты бошоткондон кийин түштүк облустарда дагы контр чабуулун жандантты. Стратегиялык Лиман шаары орус аскерлерден толук тазаланган соң украиндер Днепрдин батыш жээгин кайра алды. Ал ортодо Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын 4 облусун аннексиялаган мыйзамга кол койду. Киев менен Москваны алдыда эмне күтөт? Москванын агрессивдүү аннексиясын эл аралык коомчулук жапырт айыптады. Казакстан менен Өзбекстан мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнүн кол тийбестигин эске салды. Ал эми чөлкөмдөгү Тажикстан менен Кыргызстан азырынча Кремлдин соңку кадамына үн ката элек. Украинанын аймактарынын аннексияланышы Борбор Азияда кандай кооптонуу жаратышы мүмкүн? Саламатсызбы, биз жана дүйнө берүүсүндө Украинадагы соңку өзгөрүүлөрдү, Москванын аннексиясынан кийинки реакцияларды талдайбыз. Берүүбүздүн коноктору менен тааныштыра кетсем, Киевден аскердик эксперт Олег Жданов, орусиялык саясат талдоочу Иван Преображенский жана Кыргызстандан жарандык активист, эксперт Мирбек Маматкасым берүүбүзгө катышып берүүгө макул болгонуңарга чоң рахмат. Дегенде Украинадагы соңку кырдаалды баяндаган кыска тасманы көрүп алалы. Украин күчтөрү орус армиясын бошоткон Лиман шаары. Курчоодо калып, кармашта каза тапкан орус аскерлеринин сөөктөрү шаардын көчөлөрүндө туш келди жатканын көрүүгө болот. Украинанын стратегиялык деп саналган бул шаары 1 октябрда толук бошотулган. Биздин артиллериялык күчтөр жакшы иштеди. Коңшуларыбыз качканга аргасыз болду. Биздин чабуул коюучу десанттык бөлүгүбүз аймактарды бошотуу иштери менен алектенет. Орус аскерлерин бир топко чейин кууп бардык. Вычисляли их потихоньку. Орусиянын күчтөрү Лиманды ушул жылдын май айында ээлеп алган. Украинадагы эң маанилүү темир жол түйүнү дал ушул шаар аркылуу өтөт. Лиман бошотуулардан бир күн мурда Орусия бул калаа жайгашкан Донецк баштаган Украинанын 4 облусун аннексиялап алганын жарыялаган. 30 сентябрда Кремльде орус президенти Владимир Путин жана Украинанын жасалма референдум өткөн 4 аймагынын Москва дайындаган жетекчилери Орусиянын курамына кирүү жөнүндө эл аралык коомчулук айыптаган келишимге кол койгон. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь. Биз Киев режимин ок атышууну, аскердик аракеттерди, ошондой 2014-жылы өздөрү баштаган согушту токтотууга жана сүйлөшүүгө чакырабыз. Көп жолу айтканыбыздай эле биз буга даярбыз. Бирок Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарынын тандоосу талкууланбайт. Ал тандоо жасалган. Орусия аларды сатпайт. Россия его не предаст. Дүйнө коомчулугу тааныбаган макулдашууга ылайык Украинанын аймактарын кошуп алуу процесси 2026-жылдын 1-январына чейин уланат. Ал эми жергиликтүү шайлоолор эмдиги жылдын сентябрь айына белгиленди. Орусия 4 облусун бирин да толугу менен көзөмөлдөбөйт. Буга карабастан 4 октябрда Путин Украинанын бул аймактарын Орусияга кошуу тууралуу мыйзамга кол койду. Ал арада Киев Орусиянын учурдагы президенти менен сүйлөшүүлөрдөн расмий баш тартты. Украин лидери Владимир Зеленский Путин менен сүйлөшүү мүмкүн эмес экени жазылган буйрукка кол койду. Перше, тільки шлях посилення України. Биринчиден, Украинаны бекемдөө жана бардык аймактарыбыздан баскынчыларды кууп чыгуу менен гана биз тынчтыкты орното алабыз. Биз ушул жолду тандайбыз. Экинчиден, Украина ар дайым сүйлөшүү аракеттерин жактап келген. Бирок азыркы орус президенти менен бул мүмкүн эмес экени түшүнүктүү болуп калды. Ал ар намыс жана акыйкаттык деген эмне экенин билбейт. Биз Орусия менен диалогко даярбыз, бирок башка президент менен. Але вже з іншим президентом Росії. Орусиянын Украина аймактарын аннексиялоо аракетин батыш мамлекеттери Бириккен Улуттар уюму айыптап, буга байланыштуу Москвага катаал санкцияларды киргизе баштады. Кошмо Штаттар Кремлдин бул кадамын эч качан тааныбай турганын баса белгиледи. Кошмо Штаттар эч качан муну тааныбайт. Чынын айтканда, дүйнө дагы муну тааныбайт. Путин жөн гана коңшусунун аймагын басып алып кутулуп кетпеши керек. Евробиримдик Кремль бул кадамынын оор кесепетин эртеби кечпи
тартаарын эскертип, санкциялардын 8-чи айлампасын киргизүүгө даярданууда. Ага ылайык Орусияда өндүрүлгөн товарларды Еврошаркеттин аймагына алып кирүүгө тыюу салынат. Мындан улам Москва кошумча 7 миллиарддай кирешесинен айрылышы мүмкүн. Ал эми Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Путинди чыңалууну басаңдатууга багытталган кадамдарга барууга чакырды. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Украинанын аймактарын аннексиялоо аракети эскалацияны курчутаарын белгилеп, Москваны кескин айыптады. Олег Владимирович. Олег мырза, Москва Украинанын 4 аймагын аннексиялап алганын жарыялады. Муну Түндүк Кореядан башка эч бир мамлекет тааныган жок. Москва бул кадамы менен эмнени демонстрация кылгысы келди? Бул деген эмнени өзгөртөт? Это ничего не изменит. Бул эч нерсени өзгөртпөйт. Биз өз жерибизди кантип бошотуп атсак, ошондой эле баскынчылардан тазалоону улантуудабыз. Болгону Орусиянын саясий жетекчилиги империялык дымагы канчалык экенин бүтүндөй дүйнөгө көрсөтүп жатат. Орусиянын армиясы азыркы күндө баардык багытта бул согушта жеңилип артка чегинүүдө. Украин күчтөрүнүн чабуулун токтотуу үчүн Москва биздин аймактарды аннексиялап алууну чечти. Путин ок атышууну дароо токтотуп, сүйлөшүүгө келүүгө чакырды. Ал эми аскерин Украинанын суверендүү аймагынан чыгарып кетүү тууралуу үн каткан жок. Муну менен Путин өзү басып алган жерлерди кандай гана жол менен болбосун расмийлештиргиси келет. Любым способом. Иван, вы согласны с тем, что Путин... Иван мырза, Владимир Путин бул кадамга аргасыздан барды, учурда орус элитасы дүрбөлөңгө түшүүдө деген серепчилердин пикири канчалык жөндүү? Эмне себептен Путин азыр аннексиялоону чечти? Ну, я бы все-таки паникой пока это не назвал, хотя раздра очевидность. Орус элитасы дүрбөлөңгө түшүүдө деп айтуу кыйын, бирок ичинде жаңжал жаралганы айдан ачык. Соңку 7 айдан бери көптөр күтүп келгендей ички пикир келишпестиктер акыры пайда болду. Путин эмне себептен азыр бул кадамга барганын айта турган болсок, мен кесиптешимдин пикирине кошулам. Орус армиясы майданда жеңилип атат. Ал эми Владимир Путин басып алган аймактарын жоготуп албоо үчүн ушундай кадамга барды. Путин өзү жарыялаган мобилизация орус коомунда негативдүү реакция жаратканын түшүнүп турат. Анткени орус коому согуш башталгандан бери алгачкы жолу ойгонду окшойт. Акыры нааразычылыгын билдире баштады. Бул каршылыкты басуу үчүн Путин сентябрдын башына мерчимделген жасалма референдумдарды өткөрүү чечимин кабыл алды. Алар чындап эле өткөндөй түр көрсөтүп, бул 4 аймакты кошуп алууну жар салды. Биринчиден, бул ага ички саясат үчүн керек. Экинчиден, ал аймактарды Орусиянын бөлүгү деп жарыялоо менен ал жака аскерге чакырылгандарды жөнөтөт. Ал эми аймактын тургундарын күч менен орус армиясына жиберүүгө аракет кылат. Үчүнчүдөн, кайра эле баягы өзөктүк бомба менен коркутуп үркүтүү. Мында жаңы деле эч нерсе жок. Болгону чет элдик лидерлер Путиндин билдирүүсүн олуттуу карап жатышканын айтышууда. Потому что сейчас они эти угрозы со стороны Путина воспринимают как достаточно серьезные. Спасибо. Борбор Азиядагы эки мамлекет, Өзбекстан менен Казакстан, Украинадагы соңку кырдаал боюнча өз позициясын билдирип, мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнүн кол тийбестигин эскертти. Азыр алардын бирин угуп алсак. Өзбекстан Республикасы өз тышкы саясатын башка мамлекеттердин ички ишине кийлигишпөө, алардын суверенитетин, аймактык бүтүндүгүн сыйлоо, ачыктык, бейтараптуулук сыяктуу негизги принциптерди колдонуу менен өз улуттук кызыкчылыктарына төп келген тышкы саясат жүргүзүүгө кызыктар. Внешняя политика Казахстана в этих сложнейших геополитических условиях Азыркы абдан оор геосаясий кырдаалда Казакстандын тышкы саясаты мамлекеттүүлүгүбүздү мындан ары да бекемдөөгө багытталат. Биздин эл аралык аренадагы негизги максатыбыз өлкөбүздүн жана элибиздин кызыкчылыгын коргоо. Биз эл аралык укуктун жана Бириккен Улуттар уюмунун уставынын үстөмдүгү үчүн күрөшөбүз. Эл аралык алакаларда адилеттүүлүк, ички иштерге кийлигишпөө, мамлекеттин суверенитети менен аймактык бүтүндүгүн сыйлоо сыяктуу негизги принциптерди бекемдөө абдан маанилүү деп эсептейбиз. Мирбек мырза, Бишкек менен Душанбе азырынча үн ката элек. Бишкек өз позициясын эмнеге билдире элек, сиздин оюңуз боюнча? Азырынча биздин өкмөттүн, биздин мамлекеттин жетекчилиги өзүбүздүн ички көйгөйлөр менен алек. Чындыгында Токаевдей же Мирзиёевдей болуш үчүн биздин жетекчилер ошондой деңгээлдеги эл аралык саясатты жакшы билген жана келечекти алдыңкы 20-50 жыл алдыга көрө алган саясатчылар болгону жакшы да. Азырынча бизде өзүбүздүн Баткендин проблемасы, акыркы күндөрү мына Өзбекстан менен чек араны тактоо боюнча проблемалар,
жана ички саясий кырдаалдагы туруксуздуктар менен азыр алек болушуп, азыр тышкы саясат экинчи планда калып кетти. Бирок бул туура эмес. Биз азыр глобалдуу дүйнөдө жашап жатабыз. Азыркы күндө биз быйылкы же эмдиги жылкын эмес, алдыдагы 10 жылдыктарды ойлошубуз керек. Эмне үчүн Токаев менен Мирзиёев бул кадамга барышты? Бири-бирине менен жарышып ушул билдирүүлөрдү жасаганга окшоду. Анткени алар экөө Борбордук Азиядагы лидер өлкөлөр, лидер саясатчылар болгусу келген жетекчилер. Жана да келечекте мына Россиянын эрасы бүтүп жатканын көрүп жатабыз. Россиянын эрасы бүткөндөн кийин дүйнөдө тең салмактуулук башка жакка ооп, биз Борбор Азия өлкөлөрү батыш өлкөлөрү менен тыгызыраак иштешүүбүз зарыл болуп калат. Аны булар эң сонун түшүндүрүшат. Ошондуктан азыртан туура позициясын көрсөтүп, дүйнөгө биз Украина мененбиз. Биз ошол Орусиянын агрессиясын колдобойбуз деген өздөрүнүн позициясын көрсөтүүгө шашылып жатышат. Биздин жетекчилик дагы ошол позицияны билдириш керек деп ойлойм. Ошол эле учурда Бишкекте дагы бир топ окуялар болуп атат. Ошол эле Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зайс келди. Бүгүн тышкы иштер министри Украинанын элчисин кабыл алды. Андан унчукпай тура туруу дагы бир кандайдыр бир позиция эмеспи? Анткени эми көп эле мамлекеттер азырынча өзүнүн позициясын билдире элек да. Унчукпай тура туруу бул жанагы кумга башын каткан страустан эч айырмасы жок болуп калат. Азыр биз позициябызды билдиришибиз керек. Биз Орусиядан корккон эң эле негизги бир эле фактор бар болчу, Орусиядагы биздин мигранттар. Миллионго жакын мигрантыбыз. Акыркы 2 жуманын ичинде Россиянын өзүнөн миллион адам качып чыгып кетти сыртка. Анын ичинен 100 миңи бизге Кыргызстанга келди. Биздин мигранттар кайтып келе жатат. Россиянын экономикалык келечеги абдан бүдөмүк. Ошондуктан биз азыр ал көз карандылыктан, мигранттарга байланган көз карандылыктан арылып жатабыз бул күндө. Азыр коркпой эле билдирүүнү жасай бериш керек. Анткени азыр мында түшүндүрүп коеюн, биз Жамааттык коопсуздук уюмунун мүчөсүбүз. Жамааттык коопсуздук уюмунун мүчөлөрү алардын аймагында согуш болсо бири-бирине көмөктөшүш керек деген жери бар. Ал эми Орусия азыр аннексияланган аймактарды биздин жер деп айтып, Украина биздин жерге кол салып атат деп дүйнөгө жар салып атпайбы? Биз ушул жерде дароо билдирүү жасашыбыз керек. Мирбек мырза, бул темага азыр бир аздан кийин чек аралардын гана аймагында деп. Бул темага бир аздан кийин кайрылабыз. Олег Владимирович, ситуация с аннексией сейчас... Олег мырза, Орусиянын азыркы аннексиясы 8 жыл мурунку Крымды күчтөп каратып алганынан кыйла айырмаланат. Эгер ал кезде Крымды толугу менен орус аскерлери басып алса, азыр орус күчтөрү аннексиялап алганын жарыялаган 4 облусту дагы толук көзөмөлдөбөйт. Кремль эмнеге мынча шашты деген ойдосуз? Но дело в том, что Кремль, в принципе, полностью игнорирует международное... Кремль толугу менен эл аралык укукту четке какты. Ал эми эл аралык укукка ылайык куралдуу аскерлер аймакта жүргөн маалда эч кандай добуш берүү өткөрүүгө жол жок. Анткени бул эл өз эркин билдирди дегенге жатпайт. Бирок Кремль өз жеңишин жарыялоого шашылды. Анткени өлкөнүн ичинде башка процесстер кетти. 7 айдан бери эл деле чакан атайын аскердик операция эмнеге 7 айдан бери созулуп жатат? Эмнеге 10 миңден көп киши өлдү? Деги эмне үчүн согушуп жатабыз? Бул согуштун идеологиясы эмне деген суроолорду бере баштады. Аларда эч кандай фашисттер, бандеровчулар, улутчулдар жок экенин көрүп турушат. Украина эч качан андай өлкө болгон эмес. Ошондуктан Орусиянын бийлиги кандайдыр бир жыйынтык көрсөтүш үчүн тезирээк бул аймактарды расмийлештирүүгө аракеттенип, муну менен жаңыдан тутана баштаган ички социалдык жарылууну баскысы келди. И этим самым погасить внутренний социальный взрыв, который назревает. Иван, как вы думаете, что для населения аннексия новых территорий меняет в первую очередь для российского населения? Ну, на самом деле, население практически не заметило, судя по реакции, аннексии новых территорий. Менимче, реакцияларга караганда орус калкы Украинанын жаңа аймактарынын аннексияланышын сезбей деле калгандай. Анткени калкты азыр көбүрөөк мобилизация тынчсыздандырууда. Ал эми социалдык тармактарда аннексияны эмес, майдандагы чегинүүнү талкуулап жатышат.
орус армиясы Херсонду кармап кала алабы деген суроо көтөрүлүүдө. Ал эми үчүнчү тема бул Орусиянын жетекчилигиндеги пикир келишпестиктер. Ал эми аннексияны алсак, социалдык тармактарда Орусия кайсы аймакты өзүнө кошуп алды деген суроо көп берилип жатат. Анткени муну эч ким түшүнбөйт. Муну Кремль өзү да түшүндүрүп бере албайт. Албетте, бул кадам Киевти сүйлөшүүгө тартып, согушту убактылуу токтотуу үчүн шашылыш кабыл алынган. Албетте, Украин жетекчилиги муну четке какты. Ал тургай Зеленский Владимир Путин менен сүйлөшпөйм деди. Отказалась в принципе вести какие-либо переговоры лично с Владимиром Путиным. А каким изменениям Иван Мырза, Кремлдин Украинанын жаңы аймактарын күчтөп каратып алганы Орусия үчүн эмнени өзгөртөт? Пока, тем не менее, никаким. Идут конфликты. Азырынча эч кандай деле өзгөрүүлөргө алып келбейт. Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын ээси Евгений Пригожин же Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров сыяктуу Кремлден сырткаркы күчтөр менен расмий түзүмдөрдүн ортосунда талаш тартыш жүрүп жатат. Ошол эле маалда Кремль менен мобилизацияны токтотуп койгон федералдык аймактардын ортосунда тереш байкалууда. Маселен, ошол эле Рамзан Кадыров ошондой кадамга барды. Федералдык аймактар менен Борбордун атаандаштыгы башталды. Бул процесс Советтер Союзу тарар алдында 1989-жылдарга окшошуп кетет. Период, когда начинался распад активно. А не может ли это привести... Иван Мырза, федералдык аймактар менен Кремлдин ортосунда ажырым күчөшү мүмкүнбү? Теоретически это к тому и ведет. Вопрос только в том... Теоретикалык жактан алганда ошого эле алып барат. Маселе азыр коомдук маанайда канчалык өзгөрүүлөр терең экендигинде. Эгер орус коому 24 февралдагыдай Путиндин эрежелерин кабыл алса, анда аскердик жеңилүүгө карабай бул узакка созулат. Жана Кремль бийликти чыңдоону улантат. Ал эми элдин арасында нааразычылык күчөсө, эч кимге кереги жок согушка элди тарткан үчүн Кремльге каршылык билдирген аймактык элиталардын дагы нааразычылыгы күчөйт. Мунун аягы албетте алар дароо бөлүнөбүз дешпесе да, федералдык аймактар менен Борбордун ортосундагы пикир келишпестикке жеткирет. Жаңжал канчалык терең болсо, ошончолук алардын тезирээк бөлүнүүсү ыктымал. Того, что они начнут именно что отделяться. Спасибо большое. Мирбек, эми жана сиз айтып өткөн темага кайрылсак, Москва Украинанын 4 облусун эми Орусиянын аймагы катары эсептесе, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун буга реакциясы кандай болушу керек? Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун түзүлгөн учурунда ошого мүчө болгон мамлекеттердин чек арасы кандай турган болсо, ошонун гана ичиндеги конфликттерге бири-бирине көмөктөшсө болот да. Аны түзүп атканда, уюмду, ошо келишимди түзүп аткан кезде, ошо мүчө өлкөлөр башка өлкөлөрдү басып алса, алардын жерин кошуп алса, аны да баары чогуу коргош керек деген жери жок. Бирок ушуга карабастан бул баары боло турган нерсе. Мына азыр Орусиядан дагы чиновниктер Бишкекке жөндөн-жөн келип аткан жок. Көрөсүңөр, бир күнү ушул сөз айтылат. Бул жөнүндө кээ бир документтер жарыяланып да чыгып кетти. Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысына келген катты мен бүгүн эле көрдүм интернеттен. Анда ушул жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрүнө, өлкөлөргө суроо жиберип, алар ошол өздөрүнүн аскерлерин жиберсин. Азырынча эми ал каттын чынтыгынын эч ким далилдей албайт. Орусияга караштуу областтарды, бирок ошондой ал запрос ал сөзсүз болот, бизден аскерлерди сурайт. Мына ошондо биз катуу турушубуз керек, биз жибербешибиз керек. Бир гана биз эмес, уюмдун башка мүчөлөрү дагы. Рахмат. Соңку күндөрү Киев кабарлагандай, Украин күчтөрү түштүк аймактарда дагы бир нече айыл-кыштак шаарды кайтарып алып, стратегиялык Днепр дарыясынын батыш жээгин бошотту. Согуш башталганы фронтто кандай өзгөрүүлөр болду? Картадан көрүп алалы. 24 февраль таңкы саат 5 Орусиянын президенти Владимир Путин Украинага согуш жарыялары менен орус армиясы Украинанын дээрлик бардык аймактарындагы аскердик жайларга сокку урду. Түндүктөн баш кала Киев, Чернигов шаары, чыгыштан Харьков, Сумы, Конотоп, Мариуполь, түштүктөн Одесса, Херсон, Новая Каховка, Мелитополь шаарлары ракеталык соккуга кабылды. Ошол эле учурда 3 тараптан Беларустун аймагынан, Белгород облусунан жана аннексияланган Крым жармаралынан орус аскерлери Украинага басып кирди. Байкоочулардын эсебинде Орусия Блицкриг же Украинанын чагылгандай тездик менен басып алууну көздөгөн. Маалыматка караганда орус армиясы Киевти 3-4 күндө курчоого алып, президент Владимир Зеленскийди бийликтен кулатып өз кишисин дайындамак. Бирок Кремлдин ал планы кечеңдеп баратты.
Марттын башында орус аскерлери Херсон, Токмак, Васильевка, Купянск жана Бердянск шаарларын өз көзөмөлүнө алды. 15 март Орусиянын коргоо министрлиги Херсон облусун басып алганын жарыялады. Ошондон кийин эле Украина армиясы контур чабуулга өтүп, Киевдин айланасынан орус күчтөрүн сүрүп чыгара баштады. 2 апрель Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр Ирпень, Буча, Гостомель жана Киев облусу толугу менен баскынчылардан бошотулганын кабарлады. 2 июнь Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкөсүнүн 20% же 125 000 чарчы чакырым баскынчылардын колунда экенин айткан. Салыштырып айтсак, бул Германиянын дээрлик жарымына же Словакия менен Чехияны кошконго барабар аян. Ал эми 23 февралга чейин Орусия Украинанын 43 000 чарчы чакырым аймагын же 7%-ын көзөмөлдөчү. 29 август Украина Херсонду бошотуу операциясын баштап, 10 чакты конушту кайра алганын маалымдады. 6 сентябрь Украин күчтөрү Харьков облусунда ири контур чабуул баштады. Көп өтпөй облустагы шаарлардын биринин артынан экинчисинде Украин желеги орнотулуп, Балаклея, Изюм сыяктуу чоң шаарлар жана ондогон айыл кыштак бошотулду. Аймактагы баскынчыл топтордун көбү чегинсе, дагы бир бөлүгү туткунга түштү. Эксперттердин пикиринде Украина муну менен согуштун нугун өзгөрттү. Буга батыш берген Американын Хаймарс сыяктуу курал жабдыгынын жардамы чоң болду. 30 сентябрь Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын 4 облусун жалган референдумга таянып аннексиялап алганын жар салды. 1 октябрь Украина аскерлери Орусия ээлеп алган Луганск облусундагы стратегиялык Лиман шаарын толук бошотту. Орусиянын коргоо министрлиги аскерлери калаадан чегингенин ырастады. Олег Владимирович. Олег мырза, фронттогу Украина армиясынын ийгилигин сиз эмнеден көрөсүз? Украин куралдуу күчтөрү эмненин негизинде контр чабуулун улантып баратат? За счет освоения новых методик организации ведения боевых действий, Согуштук аракеттердин жаңы ыкмаларын колдонуу, душмандын эсин оодарып, алын кетирүү жана батыштан келген жаңы үлгүдөгү курал жабдыктын жардамы биздин артыкчылыгыбыз ушул. Анткени сан жагынан алганда орус аскерлери менен техникасы көптүк кылат. Биздики сапаты менен алып атат. Орусия 20-кылымда калгандай. Албетте, бул бизге оңдой берди экени кубандырбай койбойт. Алар 2 дүйнөлүк согуштун ыкмасына салууда. Биз муну түшүнүп турабыз жана ошол өз ыкмасын өзүнө эле каршы колдонобуз. И применяем их же методику против них. Эксперттер орус армиясында мотивация дагы жетишпей атат деп белгилеп жатышпайбы? В этом плане, да, вы абсолютно правы. Там дело в том, что любая война должна иметь идеологическую основу. Туура айтасыз. Ар бир согуштун идеологиялык мааниси бар. Масштабтуу согуш жарыялары алдында Кремль нацисттер жана фашисттерге каршы согуш идеологиясын жар салган. Бирок анын азыр таш талканы чыкты. Орус армиясы Украинанын аймагына кирери менен, бийлик менен калктын ортосуна эч кандай жаңжал, нацисттер, фашисттер жок экенин көрдү. Фашистов. Как украинская армия... Эми сиздин көз карашыңызда Украина армиясынын мындан аркы кадамы кандай болот? Мы будем продолжать. Задача украинской армии восстановить, как написано в Конституции Украины, восстановить суверенитет. Биз аймактарыбызды бошотууну улантабыз. Украина армиясынын негизги максаты Конституциябызда жазылгандай өлкөбүздүн суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү. 1991 жылы эл аралык коомчулук тааныган чек-араларга чейин жетүү. Кызыгы 2014 жылга чейин биз Украина жана Орусиянын чек-арасын толук демаркация жасаганбыз. Москва ал чек-араны таанып, аны ратификациялаган. Ратифицировала ее. А теперь они говорят, что это не так. Как вы ответили, власть Украины... Өзүңүз белгилеп өткөндөй, Украина бийлиги эми Крымды дагы бошотууга ниеттенүүдө. Украина армиясынын буга чама чаркы жетеби? Ну так Крым же входит в границы 91 года, Крым территория Украины. Албетте, Крым дагы 1991 жылы кабыл алынган чек-аранын ичине кирет. Крым Украинанын аймагы. Муну менен Орусия деле макул болуп жаткандай. Анткени Крымга урулган соккуларга эч жооп бербей, тескерисинче авиациясын чыгарып кете баштады. Бул дагы бир жолу алар Крым Украинаныкы деп түшүнгөнүнөн кабар берет. Украина армиясынын албетте күчү жетет. Менимче ленд-лиз процедурасы менен батыштан курал жабдык алган
бир да мамлекет согушта утулган эмес. Ленд-лиз не проиграла в войне. Спасибо. Иван, вот министр обороны России Сергей Иван Мырза, Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мобилизациянын алкагында армияга 200 миңден арбын киши чакырылганын билдирди. Бул майдандагы кырдаалды канчалык өзгөртөт? Это подкрепление, очевидно, ситуацию не изменит, в чем я немножко не согласен. Муну менен кырдаалды өзгөртө алышпайт. Украина аскерлеринин саны согуш жүрүп жаткан аймакта орустардыкына жетпейт деген пикирге кошулбайт элем. Анткени орус аскерлери сан жагынан көп болгонуна карабастан, алар Орусия Федерациясынын аймагына жайылган. Маселе башкада. Акыркы бир жумада мобилизацияга тартылгандардын алды фронтко жетип, туткунга түшкөнү маалым болду. Набыт кеткендерде бар экенин Украинанын аскердик жетекчилиги кабарлады. Албетте алардын баары согушка даяр эмес болчу. Кандайдыр бир машыгуудан өткөрбөстөн дароо майданга жөнөтүштү. Андан тышкары курал жабдык жетишпейт. Болсо да абдан эски, формасы жок. Ошондой эле 70-жылдардагы же андан да эски үлгүдөгү техника колдонулуп жатканын көрүп турабыз. Алар заманбап батыштын үлгүсүндөгү курал жабдыкка туруштук бере албайт. Орус армиясы баштан эле бул согушка даяр эмес болчу. Же Владимир Путин аттан арда эле ээрге кыйшык отурган, же өз алына жараша иш баштаган эмес. Орустарда кагаз жүзүндөгү армия жок экени ачыкка чыкты. Нет, но суть в том, что у России нет той армии, которая была на бумаге. Спасибо большое. Мирбек Мырза, 21 сентябрдан бери Ошко дагы көп орусиялыктар келди. Алар менен сүйлөшүп атсаңыз керек. Бул согуш тууралуу, Кремлдин саясаты тууралуу алардын ойлору өзгөрдүбү? Мен чын эле бир топ россиялык качкындар менен сүйлөштүм. Алардын пикирлери мага аябай кызыктуу болду. Алардын ой жүгүртүүсү таптакыр бизден кыргыздардан айырмасы аябай чоң экен. Алар мага айтып бергендери боюнча алар качууга ошол 24 февралдан бери эле даяр болуп турушкан экен. Армияда болуп келген, аскердик даярдыгы бар жаштар түшүнүп турушат да. Эгерде бул согуш күчөп кетсе, армия күчү жетпесе, анда мурда кызмат өтөгөндөрдү мобилизация кылат экен. Ошо булар ошо күндөн баштап эле акчасын чогултуп, керектүү буюмдарын алып, даярданып, кайсы жактарга кетсе болот экен ойлонуп отурушкан экен. Анан бирок мобилизация болбой атты, булар өздөрүн бош таштап коюшуптур. Анан эле капыстан жарыяланып кеткенде, анан кийин кайсыл жакка оң келсе, ошол жакка качып жөнөштү. Булардын айтуусу боюнча Кремлдин саясатын колдобойт экен, бул согуш туура эмес деп санашат экен. Бул согуш биздин согуш эмес. Биз эмне үчүн барып бизге зыян кылбаган, бизге кол салбаган өлкө менен согушушубуз керек? Ким үчүн өлүшүбүз керек жана ким үчүн өлтүрүшүбүз керек деп ой жүгүрткөндөр, тынчтыкты сүйгөндөр бизге качып келиптир. Бирок ошол учурда деле булар Орусияда бир төңкөрүш болушун, революция болушун, бийлик алмашышын каалап жаткандай мага сезилген жок. Анткени мен суроо бердим, миллион адам качып чыгып кеткенден көрө 100 000 адам Кремлге барып бийликти алмаштырып койсоңор болбойт беле десем, таң калып тиктешет, ушундай дагы мүмкүнбү деп. Аны элестете алышпайт экен. Бул согуш өзүнө өзү эле бүтүп калат, тез эле деп ойлошот экен, дагы бир кызыктуу байкоо. Мен айтып атпаймынбы, 5-6 ай ушул жерде болосуңар эми, жазда кетесиңер десем, жок, 1-2 айда эле кайтсак керек, баары бүтөт ошо менен дейт. Булар же Россия Украинаны жеңип бүтөт деп ойлоп атышат, же тынчтык келишими болуп, согуш өзүнө өзү бүтүп калат, анан кайтып барсак болот деп ойлошот экен. Чындыгында Орусиянын эли реалдуулуктан бир топ эле артта экен деп түшүнүп калдым. Негизги факторду айтып коеюн, орус коому деп айтып атпайсызбы? Орусияда калк бар, бирок коом жок экен. Түшүнүктүү айта алдымбы? Бирдиктүү коом, бирдиктүү улут жок экен. Өздөрү айтып атат, мен бир тобунан уктум. У нас каждый сам за себя дейт. Ар ким өзү үчүн экен. Ошол качып баратканда дагы ар бири өз алдынча качыптыр. Баары чогуу качып атканын эч кимиси билбептир деле. Аэропортто гана түшүнүшүптүр бул мындай массалык мүнөздө ээ болуп аткандыгын. Буларда коом жок, аларда эл гана бар. Иван, как теперь Путин... Иван Мырза, эми Путин бул кырдаалдан чыгууга кандай аракет кылышы мүмкүн? Жана согуш качан, кандай шартта аякташы ыктымал? Сиздин болжолуңуз кандай? У Путина то, что сейчас то, что в шахматах называется цукцванг. Путиндин абалын шахматта цукцванг деп коет. Ал кандай кадам кылбасын, ал анын абалын тескерисинче начарлатат. Ал мобилизация жарыялоо менен тескери кадамга барды. Эми Путин каршылардын баары өлкөдөн чыгып кетип, калгандары унчукпастан баш ийишин күтөт.
Бизге маалым болгондой, тескерисинче айрымдар согушка атайлап колго түшүү үчүн барып атса, башкалары аскердик комиссариаттарды өрттөп каршылык билдирүүдө. Путиндин эмки амалы репрессиялык тазалоо болушу мүмкүн. Орусиянын түрмөлөрүндө буга даярдап атышат. Эгер Херсон менен Мелитополду алдырса, Путин өз бийлигин сактап калуу үчүн репрессиянын толкунун баштайт. Ошондо коом каршылык көрсөтөбү же тескерисинче жамынып катып калабы деген маселе турат. Орусиялыктарда бийликтин репрессиялык кадамдарына каршы туруу боюнча коллективдүү модель жок. Мобилизация жок дегенде ушундай жалпы көйгөйдү жаратты. Эл толкушу мүмкүн же такыр эч нерсе болбой да калышы ыктымал. Анда режим өз позициясын бекемдеп, Түндүк Кореянын режимине айланат. Ал эми жок дегенде анча-мынча каршылык акциялары болуп турса, анда элитада төңкөрүш болушу мүмкүн. Муну же аймактык жетекчилер же Путиндин айланасы эле ишке ашырат. Элитного переворота либо за счет региональных элит, либо за счет конфликта в окружении Владимира Путина. Спасибо большое. Мирбек, мынакей 7 октябрда президент Путин Санкт-Петербургда Москвага жакын мамлекеттердин лидерлерин чакырып 70 жылдык юбилейин белгилейт. Ал жерде Кремлдин аннексиясын таануу тууралуу дагы сөз болушу ыктымалбы? Албетте андай маселе көтөрүлүшү мүмкүн. Менин жеке пикиримде биздин жетекчилик ал юбилейге барбай эле койгону дурус. Себеби барганда баары бир ошол суроолор берилет, ал суроолорго жооп берүүгө туура келет, ал суроолорго жооп берүүдөн качуу кыйын. Бирок эгер бара турган болсо, анда биздин жанагы көп багыттуу тышкы саясатыбыз деген сөзүбүз бар эмеспи? Ошону эске алуу менен бирге дипломатиянын тили менен жакшынакай кылып биз ал аннексияланган жаңы аймактарды жана мурунку аннексияланган Крымды биз тааныбайт экенибизди жакшынакай кылып билдирип коюуга туура келет. Билдиришибиз керек. По сути, неформальное Бул эми бейрасмий чогулуш болгондон кийин ал жакта кандайдыр бир формалдуу эч нерсе айта албайт, бирок бул суроо сөзсүз көтөрүлөт. Бул аннексия Путиндин 70 жылдыгына белек болуп калды. Анткени орус режими диктатордук режим. Ал өзүнүн туулган күнүндө жок дей албаган мамлекеттердин лидерлерин чогултууга шылтоо кылып жатат. Ошол жактан аларды өз кадамын эптеп да болсо жактыруу аракетин көрүш мүмкүн. Муну менен ал Орусиянын агрессивдүү аскердик саясатына карабай аны колдой турган мамлекеттер бар экенин көрсөткүсү келет. Иван, я задам этот же вопрос. Иван мырза, эми Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан, Украинанын аймактарынын агрессивдүү аннексияланышынан кандай сабак алышы керек? Поскольку это все-таки по сути... Владимир Путин башында турганда Орусия өзүнүн коңшуларына жана өнөктөш мамлекеттерине ар дайым коркунуч туудурат. Украинада утулуп жаткан шартта Кремлдин саясаты кандай өзгөрөт азырынча айта албайбыз. Ошентсе да орустар Казакстанга кандайдыр бир дооматын артып жүрүшөт. Ошондой эле доомат Кыргызстандын да дарегине айтылышы ыктымал. Орус тили кайсыл мамлекетте кысмакка алынып атат деген маселе Борбор Азияга да өтүшү мүмкүн. Борбор Азия мамлекеттери Орусиядан экономикалык жактан катуу көз каранды. Мындан албетте арылыш керек. Бул жагынан алганда Түркмөнстан сыяктуу диктатордук режимдер тилекке каршы кичине алдыда. Кандайдыр бир ийгиликтерге Казакстан, Өзбекстан да жетишип жатат. Кыргызстан да ушул багытты алып, орус экономикасынан көз каранды болгондон акырындап арылышы зарыл. Албетте бул жаатта тобокелдиктерди да эске алуу шарт. Кытай деген чоң коңшусу турат. Бардыгы менен тең салмакта саясат жүргүзүү Борбор Азия мамлекеттери үчүн дагы оорлошкондой. Спасибо большое. Ушун менен биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бул жолу биз Украинадагы майдандагы өзгөрүүлөр жана Орусия Украинанын 4 жаңы аймагын аннексиялап алгандан кийинки реакциялар тууралуу сөз кылдык. Берүүбүзгө Киевден украиналык аскердик эксперт Олег Жданов, орусиялык саясаттануучу Иван Преображенский жана Кыргызстандан жарандык активист Мирбек Маматкасым катышты. Силерге чоң рахмат. Дүйнөдө жана Кыргызстанда, Украинада тынччылык болсун, саламатта калыңыз.